Мына қара, мына парк жігіттер, мына қарашы, мына ахуалды қарасаңа. Мына. Бұл Ақбураның бойы, бұл бүт охраняемый зона 50 метр болуш керек пе? 50 метр болуш керек. Мынаке до конца парк мынаке, көрдүңөр бу? Мындай болуп кетет. Мына көрсөтүп. Мына водозабор. Я. Водозабор. Азыр келди. Булардын баардыгы ушу 2007-жылдары жеке менчикке өтүп кеткен. Коттордун ар бири Косакты. Могул ресторандар, Мойкалар. Мойка ресторан жана эртең менен көргөн. Мына мой жана эки мойка, мо ресторан. Но ресторан. Все тоже карагыла документтер. Мо жана аркасында ресторан, Акбура гана. Акбура мо. Канча аралыгы? Аралыгын 20 метрден мына жерге 50. Жок, мына обрывта турат. Өзүндө турат. Мына сотко бергиле. Эмне орда максаттык багытын бузуу иштеп турат. Бизде го? Жок, бизде эмес, жеке менчикке чыгып кетти булар. Бирок максаттык багыттар туура эмес. Все, карагыла ушулардын бардыгын. Бул бүт барымы тазаласак, парк кылабыз мончу. Парк кылып, до конца теге эмеге чейин, жанагы светофорго чейинчи. Мына кара, мо жителдер бардыгы парк жок деп ыйлайт да. Парк жок. Мына парк өзүдө турат. Парк издейбиз. Зеленый зона. 12 үй бар. Ар жагында бир 3 кафе, 2 ресторандар бар экен, автомойкалар бар экен. Бардыгын кайтып мамлекеттин балансына алышка аракет кылабыз. Себеп дегенде бир зеленый зона болуш керек да, бак болуш керек. Анан мончу тегиздештин кереги жок. Мо рельеф бойдон эле кетиш керек да, мода ландшафт сыяктуу болупчу. Соңку бактарды эгип, скамейкаларды коюп, освещенияларды коюп койсок, до конца бак болот. Кудай кааласа, ошого сиздер менен бирликте аракет кылабыз. Сиз бир кызыгып көрдүңүзбү, мисалы, кимдер буга чейинки мэрлерди мисалы айтайлы дегенде, алар ала алган эмес да? Билбейм мен аракет кылып көрөйүн жигиттер. Анда ушулар мага бир сыра эмес тизмесин бергилечи, тизмесин берчи мага, мен начальник управления менен сүйлөшүп көрөйүн. Канча объект берилди, эмне болду, мен баары силерге тактап туруп, мына жыйында мен силерге маалымат берем. Мурдагы эски скважиналарды мэрия кайтарып атат да? Кайтарып. Канча скважина кайтты? 14 азыр уже жүрдүк. 14 кайттыбы? Жаңы өкөн алдык. Жаңы азыр. Ошол алып аткандар боюнча айттым да. Ошол алган жерди, Акбура жээгинин боюн шаардык мэрия аренда калды да. Эмнеге аренда калды? Жок, бирөөсүн өткөрүп берди. Өткөрүп берди. Кийинкисин аренда калдыңыздар да. Полный 2 гектарды сот менен азыр сот болуп атат. Сотко берген. Сиз көргөзбөдүңүзбү беле мага? Жок, ол биринчи Ошол жанагы Мелис Мырзахматовдун скважинасы болчу. Өттүбү мамлекетке, шаарга өттүбү? Шаарга өттү, азыр жерин соттоштор. Кайчы жерде айтасың Мырзахматовдун жери? Көрсөт. Мырзахматовдун жери азыр өйдөдө да. Жер көрсөт. Барам. Так. Буга чейин бул жерде 1000 кубтук суу кампы бар эле. Ал бузулду. Урматтуу журналисттер, азыр мынакей биз кадастр турат, юристибиз турат. Бул жер мурда водозаборный эмне болгон? Станция болгон, Ушундай болгонбу? Бул жанакы текстиль ишканасынын водозаборный станциясы. Ошо менен бирге менчиктештирилген. Ошо менен бирге менчиктештирилген. То есть бул жер Мелис Мырзахматовго өткөн, туурабы? Башка фамилияда жүрөт, бирок башка фамилияда жүрөт, биз ошого караштуу киши. Так, теперь бул жерде канча скважина бизге өттү? 2 скважина. 2 скважина бизге мэрияга өттү. Так, дагы бир скважина боюнча соттобайсыз да? Иштер жүрүп атат. Скважина боюнча. Жер тилкелери боюнча общий. Общий жери боюнча, жер тилкелери боюнча сотуш жүрүп атат. Азыр Можо Мырзахматов жерди талашып атабы биз менен, мэрия менен? Общий жер дегениңизде канча сотук? 2,5 гектар жер тилкеси. 2,5 гектар экен да. Ошо 2,5 гектар Кудай кааласа бул жер алынса, бул жерде эң мындай суу, таза суу чыккан скважина ушул жер экен да. Объему көп суу чыккан жер. Эми мен ойлойм, бул Мелис Жошпаевич беле? Мелис Жошпаевич өзү эле өткөрүп берсек, муну эл үчүн, шаардын тургундары үчүн кокуй коем, алсын эл депчи. Ага биягы деле жетет. Тактан эле жетет агачы, мен билем. Бирок соттошуп атпайбы? Соттошуп атат, да, соттошуп атат. Бирок биз дагы эметпейбиз, расследовать этпейбиз, Биз дагы расследовать этпейбиз, биз дагы алабыз, Кудай кааласа. Алып, мэриянын баласын өткөрөбүз. Ошо кичине сабыр кылып туруңуздар,